Assalamualaikum. Ne balam ekşi. Sağ olun. Dua kılın Allah Taala şu başusta gelgen şu oradan saktasın barımızdı. Elimiz zikir kılıp uyda barımız saktasın. Oşo elin barın aman saktap aman sen kurtulup geçerek kağılayın yaratkan aldam koldap aldam razı olsun. Amin. Жақсы болған Аллаға тартула. 870 бабулин. 870. 65 54 55. Saktasın. Eli Allah Taala жақсы дейін. Assalamu alaikum урматтуу кыргыз элинин мекендештер. Баарыңыздарды бүгүн дүйнөдө келип турган башыбызда келип турган оор кыйынчылык сыноодо сабырдуулук менен, ынтымактуулук менен, кайрымдуулук менен дүрбөлөңгө алдырбастан, мамлекеттин тартиптерине баш ийүү менен үйдөн чыкпастан күрөшүүгө чакырмакчыбыз. Аллах Таала мусулмандын башына сыноону өзүнө жакындатуу үчүн жиберет эмеспи? Андыктан келиңиздер урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах Таалага өзүбүздүн жакшы амалдарыбызды татуулай турган убакыт келип жетти. Карантин кырдаалына байланыштуу жерлерибизде продуктуга муктаж болуп турган бир туугандарыбыз жок эмес. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи хадисинде садака келе жаткан балени кайтарат деген убадасы бар. Андыктан урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды ушул кайрымдуулук ишке чакырмакчымын. Кимдин колунан канчалык келген болсо, ошончо жакшылык кылганды, кайрымдуулук кылганды аракет кылайлы. Кыргыз эли мындан да кыйын учурларда бир көмөкчүнанды бөлүшүп жеп келген. Мекенибизде кандай деген азаматтарыбыз чыгып жатат. Миллиондогон акчаларды элибиз үчүн иштетип сарптап жатат. Биз миллиондоп сарптай албасак дагы колубуздан келишинче аракет кылайлы. Өзүң ток отуруп, кошунан ачып отурганды Пайгамбарыбыз толук имандуу боло албайт деген. Урматтуу мусулман бир туугандар, шайтан алат, ой салат. Эгер сен жакшы кайрымдуу иш кылган болсоң, миллиондорду сарпташың керек. Сен бул кичинекей нерсе менен уят болосуң. Сен мындай кичинекей нерсени иштетпе. Мындай кичинекей нерсе кайрымдуулук кылба. Кайрымдуулук кылсаң, чоң кайрымдуулук кыл деп алдайт. Биз бул шайтан алаттын бизди азгырган оюна алданып калбайлы. Садака эки түрлүү болот. Бири жашыруун садака, бири ачык садака. Кээ бир учурларда жашыруун садака жакшы болот. Ал эми кээ бир учурларда ачык садака кылган жакшыраак болот. Кайсы учурларда ачык кылган садака жакшыраак десе, сенин кылган жакшы амалың учурда керек болуп турган болсо, ошол жакшы амалыңды көрүп башка адамдар дагы сени көрүп ошол ишти уланта турган болсо, ошол учурларда албетте ачык садака кылган жакшыраак болот. Биз дагы ушул кылып жаткан кайрымдуулук иштерди көрүп, бизде да ички сезимибизде биз дагы кайдыгер калбастан ушул кайрымдуулук ишине салымыбызды кошойлу деп чечтик. Биз дагы ушул өзүбүз аз болсо дагы бир аз колубуздан келген ушул продуктуну муктаждарга таратып берүүнү баштайлы. Урматтуу мекендештер, ушул видеону жакындарыңыздарга бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Эгер сиздер себепчи болуп калган болсоңуздар, ушул видеону көрүп башка адамдар да ушул кайрымдуулук ишти баштаган болсо, аларга кандай сооп берилген болсо, сиз себепчи болгон үчүн сизге да ошол сооптордон сөзсүз түрдө үлүш аласыз. Урматтуу мекендештер, ошол чындап муктаж адамдарды билген болсоңуздар, комментарийге телефон номерлерибизди калтырып койсоңуздар, биз ошол муктаждыктарга дагы колубуздан келишинче жардам бергендин аракетин кылабыз. Учурдан пайдаланып айта кете турган сөзүм, урматтуу блогерлер, ушул видеолорду жүктөп жаткан кезде өзүңүздөрдүн бир подписчик топтоо же просмотр көбөйтүү үчүн бир жалган эле бир маалыматтарды жүктөбөстөн, кыргызды бир уруштуруп, талаштырып, продукт унталашып жаткан видеолордон жүктөп эле койгоңуздарды суранам. Себеби бардык дүйнө жүзү карап турат. Эртең биздин бардык өлкөдө мигранттар иштеп жатат. Аларды дагы бир уятка калтырбай, кыргыз элин уятка калтырбай, жакшы бир позитивдүү видеолордон, ынтымактуу, биримдиктүү видеолордон бир жүктөгөнүңүздөрдү суранам. Аллах Таала ушул бардыгыбыздын кылып жаткан жакшы амалдарыбызды кабыл кылган болсун. Ушул жакшы кылып жаткан кайрымдуулук иштерибиздин, амалдарыбыздын берекетинен Аллах Таала дүйнөнү жана баарыбызды бизди ушул баледен сактасын. Үйдө отурган мусулман бир туугандарга дагы кайырларым, үйдөн ушу дуаны көп кылып, зикирлерди, Курандарды окуу менен, намаз окуу менен, намаз окуганды үйрөнөм деп жүргөндөр ушул бош убакыттан пайдаланып, намаз үйрөнүп, балдарыңыздарга намаз үйрөтүп, Куран окуганды үйрөтүп, жакшы амалдарыңыздарды Аллах Таалага тартуулашыңыздарды суранам. Биз анда бисмилла деп Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул кайрымдуулугубузду таратып баштайбыз. Assalamu alaikum. Ya. Ушул баледен баарыбыз сакталып деп доо кылып коебузбу? О, кандай чоң апа, жакшысызбы? Кудайга шүгүр. Ой,
кайрымдуулук кылып жүрөт элек. Алда кайып келген екен да балам сен. Сада болай. Дуа кылып, Аллах Таала ушул башыбызга келген ушул оорудан сактасын баарыбызды. Элибиз зикир кылып, үйдө дуа кылып отуруңуздар, макулбу? Аллах Таала бардык дүйнөнү баарыбызды сактасын ушу балиядан оорудан. Бардык ушу аялла ушул оорудан сакта деп дуа кылабыз, баарыбыз сактасын. Уже элдин баарын аман сактап, аман эсен кутулуп кетели. Кагалайын жараткан алдам колдоп, алдам ыраазы болсун. Амин. Жакшы амалдан Аллага тартуулайлы. Ассаламу алейкум. Мындай сатым алейкум. Allah razı olsun. Gel masaya koş. На, Нурс. Assalamu alaikum. Алейкум. Все хорошо. Может быть, попелки чай? Нет, спасибо. Нет, тут это еще не дальше. Мы только раздаем. Ну, блин. Тут нет. На следующей улице есть. Давай, хорошо? Ладно, одна найдала, где-то не могу. Ладно, пешком. С другого поворота. Gel Ne söz yok olsa Жомарт Bunu qayсы мүмкін? Қараған білесіз да? Что, сообщите, да? Фамилия, если не удачный человек. Адрес сказать? Адрес или Телефон номер. может, телефон номер даете, да? Если что, на этого Дениса скажете, да? Рядом с тем, 870, 65, 54, 35. Звони, да? Баарыбыз ушу келген баледен коронавирустан сактасын. Мейлі Аллах Таала жакшы тийип көргөзөйлү, Ошо Кудай ырса балдарга айтып үйдөн чыкпай, бу тартипти сактаган. Балдар чыгарбайм эшикке. Уатам барына. Мен сізді Алла разы болсын. Түнкү саат 12:01 чейин таратып бүттүк. Бүгүнкү жакшы ишти эртеңге калтырба дегендей. Ошо 40 үй бүлөгө колубуздан келишинче ушу продуктты таратып бердик. Ошол кыйын кырдаалда келиңиздер, кыргыз азаматтары кызмат кылып калайлы. Жакшы иште жарышайлы жана Аллах Таала баарыбыздын кылган жакшы амалдарыбызды кабыл кылып, ушул оорудан, ушул балияден бизди жана баардык өлкөнү Аллах Таала сактаган болсун. Амин.